Кудайдын чакырыгы 8 сентябрь. Кудай бар деген чындык, бардык чындыктардын чындыгы. Кудайга келген адам анын бар экендигине ишениш керек, делет жазууда. Бардыгы ушундан башталат. Тарыхта эмне деген адамдар жашаган, өтө акылдуу адамдар жашап өтүшкөн. Бирок алардын философиясы эч нерсеге алып келген жок. Ар кандай догмалар, теориялар, ой жүгүртүүлөр аларды кандайдыр бир жээкке алып келген жок. Жашоо толкунунда кебелбес бир чындыкка негизделбесе болбойт. Эмнеге десек, адам өзүнүн ой жүгүртүүлөрүн, теорияларын Кудайдын кебелбес чындыктарына негизделбесе, канчалык акылдуу болбосун. Жашоо толкунунда ал өзүн да жоготуп коет. Адамдар кимдир бирөөнүн жазылган китептери менен суктанышат, макташат. Жазууда жазылган: данышмандардын данышмандыгын жок кылам, акылмандардын акылын четке кагам деп жазылган. Данышман кайда? Мыйзам окутуучу кайда? Бул дүйнөнүн акылдуусу кайда? Бул дүйнөнүн акылмандуулугун Кудай акылсыздыкка айландырган жокпу? Өзүн акылман санаган бул дүйнө Кудайды кудайлык акылмандуулук боюнча тааныбай койгондуктан, Кудай ишенгендерди акылга сыйбаган сөз аркылуу куткарып алууну туура тапты. Эгерде адам акыркы маанилүү тыянакка Кудай бар, ал жаратуучу, биз анын жараткандарыбыз, жашообуздун мааниси анда деген тыянакка келбесек, акылдуу болгондун пайдасы эмнеде? Бул чындыкты билип гана тим болбостон, анын алдында башын ийип таазим кылып, менин жаратуучум, менин куткаруучум дей алгандык жашоонун мааниси.